Тамчиева Айназик Жылдызбековна, Бекмаман Осмонов атындағы Жалал Абад мамлекеттік университеті. Саламатсыздарбы. Менин аты жөнүм Тамчиева Айназик Жылдызбековна. Азыркы учурда 20 жаштамын. Ошондой эле Жалал Абад мамлекеттик университетинин педагогикалык институтунун математика жана математиканы модельдештирүү кафедрасынын 4-курсунун студентимин. Бүгүнкү күн мен үчүн өзгөчө күн, себеби 2025 жыл мен президенттик стипендиянын ээси болдум. 1-курстан баштап биз бардык сабактарда 5 кылууга аракет жасадык. Буну менен гана токтолбостон илимий иш-чараларга, коомдук жана аймактык олимпиадаларга катыштык. Жана булардын натыйжасында артыкчылыктуу болууга аракет жасадык. Ошондой эле илимий иштерден сырткары дагы биз спорттук мелдештерге, мисалы дегенде 9 коргоо шахмат оюндарына катышып, өзүбүздүн ийгиликтерибизди көрсөтө алдык. Президенттик стипендияга илештиңер деген учурда биз албетте ишенбедик. Бир жагынан ишенүү болуп, толкундоо, сүрдө, жүрөктөгү баягы айтылбаган эмоциялар болду. Ата-энебизге дагы баягы толук түрдө ишенбеген үчүн айта албадык. Качан гана маалымат так болгондо анан айтып сүйүнчүбүздү билдирдик. Көптөгөн студенттер, 1000ден ашык студенттер аракет кылды. Мына ошолордун ичинен 92 студент, алардын ичинен группалашым экөөбүз илештик. Бул ал жакка барганда эмоцияны жашырганга болбоду. Президент менен учурашканда чоң сүрдөнүү, толкундонуу жана бир сыймык, жоопкерчилик сезимдер болду деп айта алам. Жана ошол мүнөттөрдү мен ошол өзүмдүн эжекелериме, мектептеги, университеттеги жаманын жетекчилигине жана эң башкысы ата-энеме чоң ыраазычылыгымды билдирдим. Бул унутулгус эмоция болду, себеби жанында жакын туруу негизинен башкача сезим экен. Баягы президент бизге баягы сертификатты бергенден кийин ийгилик деп айткан сөзү эсимде калды. Башка студенттерге мен талыкпай эмгектенүүсүн каалайт элем. Бир гана ошол окуудага жетишкендиктер менен гана эмес, өздөрүнүн бардык жактарын көрсөтүп, коомдук иштерден качпастан, алдыдагы студенттердин катарына кошулуп, спорт боюнча дагы, олимпиадаларга дагы катышса, бул алардын да колдон келет. Себеби биздин Жалал Абад мамлекеттик университетинде көптөгөн шарттар түзүлгөн. Мына ошол шарттарды колдоно билсе, өздөрүн көрсөтө алышса, бул албетте алардын колунан да келет деп ишенем.